Салам достор, бүгін сілер менен бөлүшө турган лайфхак дейбизби же пайдалуу кеңеш дейбизби, ушу көчөт казганда кылына турган иш да. Азыр бул жакты көрсөңөр, мына жасалган кылынып аткан иш. Бул көчөт казып атабыз да. Көчөт казардын алдында ушул баягы көчөт көмүлгөн түптөрдү бир тарапка жыйып алабыз. Неге десеңер, например, мына жерде азыр баштары жерге сайылган да, көчөт чыгарганды уже көп эле билип калды. Өскөн ушул бутак дейбизби, шактыбы жерге сайып койсок, ошол жерден жаңы жанагындай тамырлар байлап, көчөт байлайт. Буну бардыгы эле билип калды уже. Вот ошондо, например, мына жерден казып алыш үчүн биринчиден именно башы сайылган жерлер бар да. Мына жерде секатор менен кырып кыламын. 3-4 баш сайылып атса, например. Оларды алдык дагы. Буларды бүгүн бул жака түзүп алалы. Полный ушул жака тургузуп алабыз дагы. Мына байкасаңар, бул жерде кыркылган, мына жерлерде кыркылып турат. Ушул жерлерде көчөт бар деген сөз да. Азыр келебиз да, бул жерге штыковой лопата менен тегип туруп көтөрсөң, бул жерде чоң тамыры менен көчөт чыгат. Ушуларды аккуратно бул жактан чыгып кетесиң. Башында биз ушул жумушту башкача кылып жүдөп, аябай убактыбызды көп кетирип аттык эле. Эми элдерге да пайдалуу болсун деп туруп, ушундай жол ачып алсаңар, бул жерлерде турат. Мындай бир киши деле кылып коет да. Бир киши только эле ушинтип казып, жолун ачып кетерет, казбай мындай кыркып. Артынан бир киши болсо тамырларын чыгарып кетерет. Дагы бир киши болсо ошол чыгарган тамырларын кагып, топурактарын түшүрүп, анан сыртка алып барып, көчөттөрүн жыйып берет. Бул да болсо бир кичинекей кеңеш болобу деп, пайдалуу болобу деп видео тартып коелу деп чечтик.